Саламатсызбы урматтуу замандашым. Бүгүнкүнүн düşөнү новатор Гапырмада Минов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен өзүн өзү тарбиялоонун багыттары темасындагы өзүн эмгекчилдикке, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо бөлүгүн сиздер менен бөлүшөйүн. Негизинен биз балдарды эс тартып өзүн өзү тейлеп, тиричиликтеги майда барат иштерди аткарууга аралаша баштагандан баштап эле эмгекти сүйүүгө, эмгектенүүгө багыт берүүбүз зарыл. Кийим кечеси, тамактанган идиш-аяктары, оюнчуктарын жыйноо, өзүнүн колу бетин жууп, тазаланып алып жүрүү, бөлмөнү короону тазалоого катышуу балдардын алгачкы эмгек көнүгүүлөрү боло баштайт. Ошолорду өз алдынча кызыгуу менен аткарууга багыт берүү балдарга эмгекке кызыгууну тарбиялайт. Андан ары үй тиричилигиндеги бардык иштерге, бакча, мектептеги тазалоо, жыйнаштыруу, өздөрүн тейлөө жумуштарына катыштыруу, өзүнөн чоңдорго кол кабыш кылып жардам берүүгө үйрөтүү да маанилүү. Эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачыл сезимдерин козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Мектепке чейинки жаштан баштап балдарды үй тиричилигиндеги эң жөнөкөй жумуштарды зордоп кыйнабастан аткарууга үйрөтүүнүн мааниси чоң. Фридрих Энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелердин бул маселеге көңүл буруусунун зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Туура уюштурулган эмгек процессинде жогорудагылардан тышкары балдардын эрки, чыдамкайлагы тарбияланып, тапкычтыгы өсөт. Ал эми Ушинский эмгектин эки касиетин белгилеп кеткен. Эмгектин натыйжасы байлык, эмгек адамды өстүрүүчү кудурет. Өзүн өзү эмгектенүүгө тарбиялоо жана эмгек аркылуу тарбиялоо жалпы эмгектик билгичтиктер менен көндүмдөрдү, эмгекке болгон жооптуу мамилени жана психологиялык даярдыкты, эмгекке болгон каалоону, эмгектенип жаткандарга болгон урматтоо сезимин калыптандыруучу эсептелет. Өзүн өзү эмгектенүүгө тарбиялоонун мазмундук бөлүктөрү окуу эмгеги, өзүн өзү тейлөө эмгеги, коомдук пайдалуу эмгек, өндүрүштүк эмгек. Булардын ар бирин билип, өздөштүрүп, өзүндө тарбиялоо узак жана системалуу ишти талап кылат. Эмгекке тарбиялоо туура болуусу үчүн эмгектин бардык структураларына пландаштыруу, уюштуруу, ишке ашыруу, көзөмөлдөө, баалоо жана башкаларга үйрөнүп, өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Өзүн эмгекке, эмгектин адамын, анын продуктусун, түшүмүн сүйүүгө тарбиялоо аркылуу жана эмгек процессине катышуу аркылуу балдарга бир топ баалуу сапаттар кошумча тарбияланат. Эмгек процессинде акыл эси, ой жүгүртүүсү, чыдамкайлык, туруктуулук, эрки кыймыл аракети, шамдагайлыгы, эстетикалык табити, тапкычтыгы, ымала маданияты жана башкалар тарбияланып өстүрүлөт. Ал эми бизде болсо балдардын үй бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар. Биринчиси, балдарды өтө көп жумушка тартып, адабий китеп окууга, көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланын бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот. Ал эми экинчиси болсо, балдарга жумуш аткартпай, эркелетип, ак кол кылып өстүрүү. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк кекирейип, эмгектин, эмгекчил адамдын, турмуштун кадыр-баркын билишпейт. Өзүн эмгекчилдикке тарбиялоо ошондой терс сапаттардан арылуунун жана өзүн өзү тарбиялоонун биз жогоруда айткан бардык багыттарын аткаруунун аянты, негизи болуп эсептелет. Мисалы, акыл тарбиясы, саламаттыкты сактоо маданияты, ыйман, эстетика жана башка тарбиялардын баары эмгектенүү жана өзүн өзү эмгекке тарбиялоо процессинде гана чыныгы ишке ашат. Сууга түшпөсөң сүзүүнү үйрөнбөйсүң демекчи, эмгектенбеген адам жогоруда биз айткан бардык жакшы сапаттарды өзүндө тарбиялай албайт. Окуу эмгеги өзү да окуучу, студент үчүн эң маанилүү, жооптуу, башка бардык ийгиликтердин башаты болгон эмгек болуп эсептелет.
ал эми окуу эмгеги акыл эмгегинин маданияты аркылуу өздөштүрүлөт. Адам кайсыл кесипте эмне иш кылбасын, аны чын ыкластуу үйрөнүп, маңдай тер төгүп, чыгармачылык менен иштөөсү керек. Мына ошондо гана ал өз эмгегинен рахат алып, башкаларды ыраазы кыла алат. Ал эми башкаларды ыраазы кылуу бул Кудайды ыраазы кылуу менен жакын болот. Ислам динибизде ак эмгекке жогору баа берилип, ак ниет менен Кудай деп эмгектенүүнүн өзү сыйынуунун, ибадат кылуунун эң жакшы түрү деп айтылат. Демек, эмгекти сүйүүгө жана эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялоо бул башка бардык тарбиянын негизи жана Алла ыраазы болгон, элге жаккан, адамды бактылуу кылуучу иш. Муну жакшы түшүнгөн адамдар албетте эмгекти сүйүп, мыкты эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялайт деп ойлойбуз. Сабакты даярдаган сиздер менен мен, Жалал Абад лидерлер мүчөсү Абдикамалова Айпери Оразалиевна болдум. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.